Alam evolüsiyası. Temanın maksadı alamın evolüsiyal kosmologiya modeli, galaktikanın süzülüşlerine evolüsiyası, yıldızların evolüsiya prosesi, gün sisteması jana anın kelip çıkışı, yerden süzülüşü jana evolüsiyası. Alamın evolüsiyası kosmologiyalыk modeli. Alamın diametri 13 milyar jarkın yılı, galaktikanın diametri 100 bin jarkı yılı. En yakınki yıldız 4 jarkı yılı. Yerдің күнге чейинки 1 жаркы секундасы. Аламдын кийинки моделдеринде анын негизги касиеттери болуп, чексиздиги жана бир теплиги болуп эсептелинет. Мындай алам максималдуу симметриялуу. Ошондуктан аламдын геометриясы, эквелдин геометриясы. Бул моделде стационардуу убакыттын өнүгүшү менен өзгөрбөй турган, бир тектүү мейкиндикте өзгөрбөй турган эквелдин модели деп аташкан. Бирок бир кыйла проблема пайда болгон. Биринчи проблема. Алам чексиз болсо, анда жылдыздардын саны да чексиз болот да. Алар чексиз сандагы энергияларды нурданта беришмек. Дүйнөнүн караңгылыкты билишмек эмес. Бул кубулушу Альберттин парадоксу деп аталат. Экинчи проблема. Эгерде алам чынында эле чексиз жана bir tektүү болса, анда анын каалаган чексинде тартылуу күчү да чексиз чоң болмок. Бул Зеленгердин парадоксу деп аталат. Үчүнчү проблема. Убакыт бирдигинде чексиз аламдын башталышы болбойт. Өзүнүн чексиз жашоо убактылышында алда канча тең салмактуулук абалына келмек. Альберт Эйнштейндин космологиянын салыштырмалуулук теориясы менен айкалыштырууга аракет жасаган. Эйнштейндин аламдын эквелдики эмес, анда жарык түз сызыктар боюнча таралат. Алам туюк, чектүү, бир тектүү гана убакыттын өнүгүшү менен өзгөрбөйт. Ал эми 1929-жылы америкалык окумуштуу Эдвин Хаббл алам ар тарапка чачырап кетет. Объектилерди аралыгын өзгөрүү тездиги ошол аралыктан өзүнө жана Эдвин Хабблдин туруктуулугуна пропорцияланыш деген. Кеңеюнун эксперименталдык далилдери алынганга чейин эле Александр Фридман алардын аламдын өзгөрүүсүнүн биринчи моделин түзгөн. Ал убакыттын өтүшү менен аламдын өзгөрбөй калышы дейт. Ал чексиз кеңейет. Ачык модель. Же кеңейет, андан кийин кысылат. Жабык модель. Мындай модель ассимиляцию деп аталат. Байыркы гректер мифтердеги айтылгандарга таянып, табигый тарыхы ар дайым кайталана берет. Майялалыкта аламдын акыркы жаралышы биздин эрага чейин 114-жылдан баштап эсептешкен. Кытайлыктар болсо ар бир 23.694.940 жылда алам талкаланып кайрадан жаралат дешет. Орус геофизиги Александр Фридман биринчи жолу теория жүзүндө тартылуучу заттар менен толтурулган алам стационардык боло албайт. Ал мезгили менен кеңейип жана кысылып турмуш керек экендигин далилдеген. Аламдын ар кандай моделдериндеги жалпы нерсе болуп аламдын туруксуздук изотопторунун кеңейүүчү модели эсептелет. Туруксуздук алам статистикасы өзгөрбөсө абалда боло албай, же кеңейет, же кысылат дегенди билдирет. Галактиканы чачырап кетиши анын кеңейип жаткандыгын далил болот. Изотроптук аламдын кандайдыр бир белгилүү чекти жана багыты болбойт. Аламдагы заттардын орточо бөлүшүлүшүнүн мүнөздөйт. Галактикалык топтошуулардын ортосундагы аралыктардын убактынын өтүшү менен тынымсыз чоңое берет. Мунун өзү аламдын
çeksizliğine layık keledi. A degende alam materiya toптошулушкан жогорку температурадагы жана басымдагы сингулярдык мүнөздөмөгө шарттар болгон. Мындай дегендиктин өзү ааламдын кеңейиши аныкталып, анын кандайдыр бир абдан ысык абалда башталат. Анын акырындап кеңейип менен дегендик. Мындай ааламдын ысык модели биринчи жолу Америкалык физика теориги Гамов тарабынан сунушталып, кийин стандарттуу деп аталып калган. 1980-жылы Америкалык окумуштуу Гуттун бир токтоосу менен ааламдын кеңейиши жаңы моделин сунушталган. Жашоонун жаңы эле башталышында аалам жашоосунда эң кыска фазадагы тез кеңейүүгө дуушар болот. Галактиканын түзүлүшү жана эволюциясы. Алыскы жылдыздык системалар, галактикалар жана алардын топтолуштары ааламдын зор структуралык единицалары болушуп, анын энергия менен камсыз кылып турушат. Ошондой эле астрономиялык байкоолордо дагы галактиканын ядросунун тынымсыз суултектин ачылып тургандыгы байкалат. Суултек эң жөнөкөй кирпичи. Атомдук реакциянын процессинде жылдыздардын ичинде татаалыраак элементтер түзүлүшөт. Жылдыздардын массалары канчалык чоң болсо, анын ичиндеги ошончолук татаалыраак атомдор синтезделет. Галактика жылдыздар менен жылдыздардын системасынын гиганттык топтолуштары болуп эсептелинет да, анын өзүнчө борбору ядросу болуп, формалары ар кандай сфералык, көбүнчө спираль түрүндө, эллиптикалык, кысылган же туура эмес болот. Галактикалар миллиардтары жана алардын ар биринин ичинде миллиарддаган болушат. Биздин галактика саманчынын жолу деп аталат. 150 миллиарддаган жылдыздардан турат. Ал ядродон жана бир нече спиралдык тармактардан турат. Анын өлчөмү 100 000 жарык жылына барабар. Жылдыздар аралык бирдик. Жарыктын бир жылда басып өтүүчү аралыгы, башкача айтканда 9,46 даражасында километр. Биздин галактикадагы жылдыздардын көпчүлүгү гиганттык өлчөмдөгү дискага топтолуп, калыңдыгы болжол менен 1500 жарык жылына барабар. Галактиканын борборунан 30 миңче жакын жарык жылына барабар аралыкта күн орун алган. Биздин галактика жакыныраак болгон галактика ага чейин жарык нуру 2 миллион жылда жетет. Андромеда тумандыгы болуп эсептелет. Анын мындай аталган себеби так ошол Андромеда жылдыздыгынын 1917-жылы биринчи галактикадан сырткары объект ачылган. Анын башка галактикага тиешелүү экендигин 1923-жылы Эдвин Хаббл далилдеп, ошол объектидеги жылдыздарга карата спектрдик анализин жолун тапкан. Кийинчерээк башка тумандуулуктарды дагы жылдыздар бар экендигин табылган. Галактикалар мейкиндикте бир калпта эмес, бөлүштүрүлүшүп, алардын көпчүлүгү галактикалык топтолуштарга чогулган. Топтолуштар, топтуктар, зор топтолуштууларга, сверх топтолуштууларга биригишүү тенденциясына ээ. 30-жылдардан башында Америкалык астроном Эдвин Хаббл өзүнүн байкоолорунун натыйжасында алыстап кеткен галактикалардын ылдамдыктарынын бизден ары көздөй багытталгандыгын далилдеген. Андан дагы галактика канчалык алыс болсо, ал ошончолук чоң ылдамдыкта алыстап бара жаткандыгы айтат. Тагыраак эсептөөлөрдө ааламдын жашы 14-20 миллиард жылдардын чегинде деп эсептелет. Кеңейүү башталган моменттен башталган убакыт космологиялык деп аталат. Жылдыздардын эволюциялык процесси. Аспан телолорунун келип чыгышы жөнүндө эки негиз концепция бар. Биринчиси күн системасында пайда болушунун небулярный ыкмасынын негизделет. Ал француз физиги жана математик Перре Лаплас тарабынан сунуш этилип, немис философу Иммануил Кант тарабынан өнүккөн. Алардын айткандары боюнча жылдыздар менен планеталар
saçıragan diffuziyalыk zatlardan, kosmostik şаңдарdan, alğaçkı tumandуулуктардын акырындап кысылуусунун натыйжасында пайда болгон чоң жарылуулар модели жана кеңейүүчү аалам моделдерине кабыл алуу, асман телолорунун түзүлүү моделинин таасири этип, Виктор Амбросиандын гипотезасына алып келди. Ал боюнча галактикаларда жылдыздар менен планеталардын системасыны өтө тыгыз, өтө оор элементардык бөлүкчөлөрдөн, гиперондордон, галактикалардын ядросундагы жылдыздык заттардын фрагментациясы жолу менен пайда болот дешет. Күн тибиндеги жылдыздар 8-11 миллиард жылдар, кызыл карликтер 10-11 миллиард жылдар. Жылдыздар кадимки жылдыздар, ак карлик, жылдыздардын ассоциациясы, өзгөрүлмө жылдыздар, стационардуу эмес жылдыздар, нейтрондук жылдыздар, жаңы жана өтө жаңы жылдыздар, газ тумандуулуктар, кызыл гиганттар, кара көңдөй, ак көңдөйлөр. Жылдыздар ар кандай түстөрдө болушат. Көгүш, ак, сары, кызгылт сары, кызыл, ар кандай түстөгү жылдыздардын беттеринин температуралары ар кандай болушат. Жылдыздардын негизги химиялык курамы сутек жана гелий. Башка химиялык элементтердин өлчөмү өтө аз. Башкача айтканда, жылдыздардын химиялык курамдары күндүкүнө окшош. Күн системасы жана анын келип чыгышы. Күн системасындагы борбор тыгыздыгы 1,4 грамм сантиметр кубка барабар болгон плазмадан турган шар. Жерден күнгө чейинки аралык 150 миллион километр. Массасы жердин массасынан 333 миң эсеге чоң. Күндүн көлөмү жердин көлөмүнөн 1 миллион 304 миң эсеге чоң. Күн бирдигинин планеталар үчүн жылуулуктун, жарыктын жердеги жашоонун булагы, анын бетинин ар бири сантиметр квадратты, ар бир секундада 6 киловатт нурдан турат. Андагы энергиянын булагы болуп термоядролук реакция эсептелет. Плазма абалындагы ядродан энергиянын нур чыгаруу областын конвективдүү зонадан, атмосферадан турат. Күн атмосферасы бир нече катмарлардан турушат. Алардын эң чоң терең фотосфера 200-300 километр, хромосфера өтө ысыган газдардын катмары 10 миң, 20 миң километр. Күндүн эң сырткы суюлтулган катмары корона 1 меккеге ашык. Күндүн атмосферада активдүү областтары пайда болушат. Күн тактарынын фотосферада байкалат. 11 жылдык мезгили менен күндөгү тактар жана алардын ээлеген аянттары өзгөрүлүп турушат. Күндүн активдүүлүгүн, мезгилдүүлүгүн күндүн иондошкон заттар менен анын магнит таласынын татаал өз ара аракетине байлашат. Күн системасында 9 планета турат. Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Бардык планеталар бир багытта, бирдей тегиздикте дээрлик тегерек орбита боюнча кыймылдашат, Плутондон гана башкалары.
Жердің түзіліші жана эволюциясы. Жер қатмарлы түзілішке ие. Қыртышы менен жабылған. Қыртыштың астында мантия бар. Жердің борбордук бөлігін ядро түзөт. Гидросфера сыртқы бетінің су менен қапталған бөлігі. Тартылуу таласының таасири астында жердің үстүнө кармалып турган газ атмосфераны түзөт. Ядросы бир тектүү эмес, сырткы суюк катмардан турат жана каттуу ички бөлүгүнөн турат. Суюк катмары 2900 км тереңдикте башталат. Каттуу катмары бүтүндөй борбордук бөлүгүнөн түзөт. 6370 км тереңдикке чейин ядросы темир никелдин аралашмасынан турат. Мантиясы жер кыртышынын алдында 30-60 км тереңдикте, континенттердин алдында жана 4-8 км океандардын алдында жатат. Мантиянын заты кычкылтек менен кремнийдин, магнийдин, темирдин аралашмасынан турат. Булар Олвин, Перксин жана башкалар. Мантия бир тектүү эмес, структурасы заттардын жай кыймылдашын пайда кылат. Конвекциясынын ысыгыраак заттар жогору көтөрүлүшөт. Ал эми муздагандары төмөн түшүшөт. Жогору көтөрүлгөн ысык заттардын агымы ысык чекиттерди түзүшөт. Активдүү вулкандык областтар. Кыртышы жердин каттуу катмарынын эң сырткысы жана жашы базальт породалары кыртыштын өтө терең катмарында түзөт. 70 км тереңдикте. Андан жогору гранит катмары жатат. 40 км тереңдикте. Кыртыштын жогору катмарыны чөккөн породалар түзүшөт. Жер кыртышы кыймылдуу түзүлүштөргө ээ. 1912 жылы немес окумуштуучу Вегнер бардыгын бар болгон континенттер бирдиктүү суперконтиненттик бөлүкчөлөр болуп эсептелишет деген гипотезаны чыгарган Панген. Бул гипотеза географиядагы берилгендер аркылуу далилденген. Биологиялык түрлөрдүн таралышы менен сынган жерлердеги кыртыштын структураларынын окшоштугу менен. Eski vasiyetler boyunca yer alamdan murda jaralgan. Al эми убакыттын өтүшү менен пайда болгон. Библияда жазылган окуялардын удаlaştığı боюнча жердин жашы биздин эрага чейин 4004 жылдан баштап эсептелет. Ломоносов болсо жердин жашы 100 000 деген жылдар менен эсептелет дейт. 1779 жылы Бифон жердин жашы 75 000 жылга барабар деп эсептеген. 19 кылымдын аягында Кельвин жердин жашы миллиондогон жылдар менен эсептелет деген гипотезаны айткан. Жер адегенде эриген түрдө болгон. Бара-бара анын үстүнкү бети муздап катууланган. Ал эми ядросу болсо ысык суюк абалда калган. Азыркылардын айтуусу боюнча жердин жашы 3,8 миллиард жыл, 4,6 миллиард жыл мурун жердин түзүлүшү башталган. Биринчи тумандуулук кысылууга душар болуп, натыйжада жөнөкөй примитивдүү күн пайда болгон. Тумандуулуктун айлануусунун натыйжасында пайда болгон борборго умтулуучу күчтүн таасири астында балким кысылуу пайда болгон чыгар. Кысылып жаткан заттардын температурасы борбордук бөлүгүндө жогорулап, четтеринде төмөндөйт. Тумандуулуктун бөлүкчөлөрү конденсацияланып, чогулушуп, гравитациянын натыйжасында чаң катмары көптөгөн майда түзүлүштөргө ажырашат да, алар түртүлүшүп, бири-бирине жабышып, ирээк агрегаттарга биригишкен айланышкан.